Бүгүнкү программада жол коопсуздук эрежелерин одоно бускан, анын ичинен мас болуп алып машина айдаган бир катар айдоочулардын жоруктарын айтып көрсөтүп беребиз. Айрыкча ушул дем алыш күндөрү өтө көп болду. Программабызды Бишкек шаарында Байтик Баатыр менен Ал Токомбаев көчөсүндө бир студент жаш жигиттин кулагына наушник коюп алып чырактан өтөм деп автобуска урунган жол кырсыгы менен баштайбыз. 20-июнь саат 19:50 маалында кечинде болгон. Эл ташыган автобус сүзүп алган жигитти ошол убакта тез жардам келген. Азыркы учурда кырсыктын чоо жайын аныктоо боюнча баардык тиешелүүлүктөө иштери жүрүүдө. Унаа айып короого токтотулду. Генеральная прокуратура ушуну текшерип коюңуздар. Возможно, сотрудник прокуратуры анткени көйлөгүн көрсөткөндө ал жерде прокуратурада жазып турган. Ошол Куан деген мырза экен. 93-жылкы ушул машина менен бүгүн милицияга түшүп, айга түшүп, наркологияга барып, ичкени тастыкталып чыкты. Анан кийин бул жактан дагы биз кулагыбыздын учуна угуп калдык, ар кандай сөздөрдү, может, угроза сыяктуу биз түшүнүп атабыз да, ошон үчүн ушуну адилеттүү карап бериңиздер. Эгерде бул чын эле прокуратурада иштеген болсо, анда мындай кызматкер иштебеш керек. Жана ошондой эле бул ишин аягына чейин алып барып, урматтуу президентибиз жаңы мыйзамды чыгарып берди. Мастар үчүн 2 жылга лишение 80 000 сом айып деп. Эгер бул чын эле органда иштеген болсо, биринчи кезекте ушул показательна, ушул президенттин мыйзамына баш ийип бериш керек. Тескерисинче ГАИ кызматкерлерин коркутпастан, кайра ар кандай эме кылбастан. Өткөндө мына Токтогул районунда мурунку унаанын жетекчиси тилекке каршы айдоочулук көлүгүн ажырабай калды. Мыйзамга баш бербей койду. Жумуштан алынды, бирок решение болбой соттон акталып кетти. Бул дагы кызматкер, эгерде кызматкер болсо, жана ушул жаран ичкен тастыкталды. Бул дагы эми сотко барганда ар кандай жөө менен ушунча мээнеттин баарын жокко чыгарып, акталып кетпесин да. Анткени мыйзам карапайым элге эмес, баарына милиция болобу, прокурор болобу, кайсы гана органда иштебесин, ким гана болбосун, баарына бирдей иштеш керек. Ошондо Кыргызстаныбызда адамдар өлүмү токтойт. Бул азыр коркутуп кетти да, азыркы учурдачы видеосун коюп берет. Камераны алып коюш. Камераны алып коюш. Срач. Камераны алып коюш. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кайгуу бөлүмүнүн башчысы милициянын полковниги Ары Козукеев жол кыймылынын коопсуздугу боюнча мыйзамдарга киргизилген жаңы талаптардын аткарылышын камсыздоо максатында өткөрүлүп жаткан рейдтик иш-чараларга жеке өзү жетекчилик кылууда. Рейдтин жүрүшүндө транспорт каражатын мас абалында башкарып жүргөн айдоочу аныкталып, ага карата укук бузуу жөнүндө протокол түзүлдү. Эске салсак, жаңы мыйзам нормалары күчүнө кирип, мас абалында транспорт каражатын башкарган айдоочулар үчүн жоопкерчилик кыйла күчөтүлдү. Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 193-беренесине ылайык, мындай укук бузуу үчүн 800 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айыппул салынып, транспорт каражатын башкаруу укугунан 2 жылдык мөөнөткө ажыратуу каралган. Урматтуу кесиптештер, өзүңөр билесиңер, 20-июндан баштап укук бузуу кодексине өзгөртүүлөр киргизилген. Ошонун негизинде бүгүн Зарлем аталышында рейд өткөрөбүз. 20-июндан 21-июнга караган сутка ичинде жалпысынан 10 автоунаа айып короого коюлду. Анын ичинен 2 айдоочу мас абалда унаа башкаргандыгы аныкталып, 1 айдоочу мас абалда унаа башкарып, жол кырсыгын жасаган, 1 айдоочу айдоочулук күбөлүгү жок мас абалда унаа башкарган. Текшерген учурда айдоочулук күбөлүгүн 1 жымырда мас кармалып, айдоочулук күбөлүгүнөн айрылган. Айдоочуга мас абалда болгондугу үчүн жана айдоочулук күбөлүгү жок болгондугу үчүн 2 протокол түзүлүп, 1 автоунаа 5800 карызы төлөнбөй жүргөндүгү үчүн айып короого токтотулду. Калган айдоочулук күбөлүгү жок унаа башкаргандыгы үчүн айып короого токтотулган. Нокен районунун аймагында 20-21-ине караган сутка ичинде рейдтик иш-чаралар өткөрүлдү. Ошондой эле укук бузуулар кодексине өзгөртүүлөр киргизилген. Жаңы мыйзамдын негизинде жумуш алып барылды. Кыргыз Республикасынын ИИМинин ЖКБнын башчысынын орун басары милициянын подполковниги Жумагулов Ары жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу багытындагы жаңы мыйзам талаптарынын аткарылышын көзөмөлдөө максатында рейдтик иш-чараларды жүргүзүүдө.
Мас болуп алып унаа башкарып бара жатканда колго түшкөн дагы бир айдоочу. Өзүңүздөр көрүп турган мына бул автоунаанын ээси Кой таш конушуна жакын жерде токтотулган. Текшерүү учурунда айдоочунун кызуу экени билинди. Адаттагыдай эле түнкүсүн шаар көчөлөрүндө ичип алып унаа айдаган айдоочулар өтө көп. Жол коопсуздук кызматкерлери кеч кирери менен эле Борбор калаадагы республикалык наркология борборуна мас айдоочулардын биринин артынан бирин ташып жатышты. Бул жерде жарандын алкоголдук ичимдикти ичкени расмий тастыкталган соң тиешелүү протоколдор толтурулуп, андан ары чара көрүлдү. Ошентип инспектордун мыйзамдуу талаптарына баш ийбей, аларды бир топко чейин убара кылды. Бирок баары бир айдоочу жоопкерчиликтен кутулуп кете албайт. Анын мас абалында экенин аныктоо үчүн республикалык наркология борборуна алынып келинип, баардык эреже талаптар аткарылган соң унаанын ээсине тиешелүү протокол толтурулуп, унаасы айып короого киргизилди. Болош полковник, башкармалык бөлүм курамы. Түнкү рейдтик иш-чарага өткөрүүгө даяр. Башкармалыктын башчысы майор Ташматов. Жол кыймылдын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери бул жолу дагы рейд учурунда рулга отурган бир катар айдоочуларды колго түшүрдү. Акыркы учурларда мас болуп алып гана рулга отурбастан айдоочулардын арасында баңгизат колдонгондор да четтен чыгууда. Маңзат колдонуп машина айдагандардын көбөйгөндүгүн азыркы кездеги рейдтин жыйынтыктары да далилдеп турат. Кезектеги унаа Борбор калаанын Жана Ысык көл районунда бар. Бул жигит шектүү катары токтотулган. Кайгыл милициянын кызматкерлери текшерүүгө алган учурда айдоочу спирт ичимдигин гана ичип тим болбостон баңгизатта колдонуп алганы белгилүү болду. Мындай жоругун айдоочу өзү дагы моюнга алып, окуянын чоо жайын айтып берди. Айдоочу республикалык наркология борборуна алынып келинип, баардык тиешелүү документтер толтурулган соң өзүнүн протокол түзүлүп, унаасы айып короого киргизилди. Бүгүн 20.06.2026 жылы Сүрлөв районунда кызмат өтөөгө чыккан учурда бизге командирлер тараптан буйрук түшкөн, ушундай автоунаа качып келатат экен Токмок жактан деп. Кеспешке барган учурда Кеспештен тосуп алдык. Тоскон учурда айдоочудан өзүнү туура эмес алып жүргөндүгүнө байланыштуу наркотический средство колдонгон аныктоо максатында наркология бөлүмчөсүнө алып келгенбиз. Наркология бөлүмчөсүнө алып келген учурда айдоочу наркотический средствону колдонгондугу аныкталып, врачтар аныктап берди анын баарын. Азыркы учурда тиешелүү протоколдорун түзүп, машинасыны айып короо жайына алып барып токтотобуз. Бул айдоочу өтө машинаны катуу айдап, встречкага чыгып, маневр жасап, качырып, минасына келип тормуштеп, ушундай аябай агрессивный деп келди. Анан биз 102-ге чалып текшерип коелу деп, 25-тен көсем рахмат, оперативно келип текшеришти. Чектеги чеккен эмес деп, азыр биринчи текшерүү болчу. Бул жак марихуана чеккен деп чыкты анализдери. Эми 2 жылга лишение алып 80 000 сом айып төлөнүп. И плюс андан сырткары 15-ти протокол түзүлөт да, видеофиксация боюнча. 15-тен ашык протокол. Assalamu alaikum, кандайсыз? 15-тен ашык нарушение кылды. 2 жолу сплошнойдо кести. Аварийный ситуация создает этти мага лично. Плюс дальныйде бузуп келди. Эрежени Токмоктон бери бузуп келди. Бүт фото видео фиксациясы бар мына инспектор. Көрсөтүп берем. Эмне мынча катуу айдап келдиңиз? Эми шашып атсаңыз, эми оюнчук эмеспи, мени өлтүрүп койдун дедиңиз. Башка айдоочуларды өлтүрүп койдун дедиңиз. Өлүп калсаңыз эмне болот? Пассажирларыбыз бар экен, кичинекей балдар бар экен. Акылдыраак айдабайсыңарбы?